Бардыгыңыздарга салам. Жаңы жылыңыздар менен кандайсыздар, кымбаттуу катталуучулар? Мына сиздер көрүп турган омега 3 комплекси менен W+ Nutrilite витаминдер комплексин колдоно баштадым, иче баштадым. Азыр тамактан кийин ичердин алдында сиздерге дагы бул продукциялардын пайдасын айтып кетүүнү туура көрдүм. Бул компанияда, MV компаниясында мен жеңем иштейт, өзүм жеңем бул дарылардын биологиялык активдүү кошулмалар десек туура болот. Ушуларды ичип, натыйжасын көргөндөн кийин анан бизге дагы сунуштады. MV компаниясынын дистрибьютери омега 3 менен Nutrilite. Омега 3 менен аптекадан алынган омега рыбий жирди омега 3 эки пенопласттын бөлүкчөсүнө, кичинекей бөлүкчөсүнө, бир бөлүкчөсүнө омега 3 Nutrilite'ты тамчылатты, бир бөлүкчөсүнө аптекадан алынган Nutrilite'ты тамчылатып көрдү. Рыбий жир, аптекадан алынган рыбий жир капсуласы тамчылатылган пенопласт күйүп кетти, а Nutrilite омега 3 тамчылатылган пенопласт эриген жок. Себеби бул Nutrilite омега 3 балык майында триглицерид деп балыкта болгон организмге эң пайдалуу зат бар экен, а аптеканыкы болсо лабораторияларда жасалат экен, химиялык элементтер көп кошулат экен. Пенопластты күйгүзүп жиберген себеби этил эстерон деген синтетикалык зат бар экен. Ашказанга ошол абдан зыян экен. Ашказанды дагы ошондой кылып ашказандын парттарын жеп коюшу мүмкүн экен. Ал даже пластмассаны дагы эритип жибериши мүмкүн экен. Бул эмнеге дары омега 3? Жаш өткөн сайын суу өткөн трубадай эле эскире баштайт экен. Биздин кан тамырларыбыз эскирип, кан тамырдын ички беттерине холестерин, адамга зыяндуу холестерин, атеросклеротический бляшки деп коет экен медицинада. Ошол май зат пайда болуп, ички бетине кан жакшы өтпөй, кан тамырлар ичкерип, кан басым менен өтүп, ошондуктан давление пайда болот экен адамда, кан басымы көтөрүлөт экен. Ошону тазалайт экен. Кандын, кан тамырдын ички беттерин тазалап, зыяндуу холестеринди жок кылып, организмде пайдалуу холестериндин деңгээлин жогорулатат экен, кан басымды түшүрөт экен бул омега 3. Кан басымды түшүрүп, кандын илешкектигин жок кылат экен, канды суюлтат экен, абдан пайдалуу экен. 35 жаштан өткөндөн кийин иче башташ керек экен ушундай нукура балык майын. Бул балык майы океан деңиздеги балык, жогорку сорттогу балыктардан алынат экен. Триглицерид деген эң пайдалуу зат бар экен. Эми Nutrilite W+ витаминдер комплексине токтолсок, мында 12 витамин, 10 минералдык заттар, фитонутриенттер бар экен. Фитонутриент деген биологиялык активдүү компонент. Бул витаминдер комплекси экологиялык таза жерде өстүрүлгөн организмге пайдалуу өсүмдүктөрдөн алынат экен. Мынакей жазылып турат: 12 витамин, 10 минерал и фитонутриенттер. Мындай ичинде 3 түрлүү витамин бар экен: сары, жашыл и ак. Азыр көрсөтөм. Мындай пакетиктерде. Мисалы, организмге витамин С, В1, В2, фолий кислотасы, бета-каротин жетпегенде адам организми
погодага сезгич келип, ар кандай инфекцияларга сезгич келип, тез ооруп, бат-баттан ооруп, ушул мен айткан витаминдер жетпегенде азыр жашылын да кабайын. Онкологиялык оорулар дагы өрчүшү мүмкүн экен. Адам тез чарчап, тиш жөндөмдүүлүгү төмөндөп, ар кандай оорулар пайда болушу мүмкүн экен. Мынакей жашылы, ушунун ичинде жашылы, сарысы, агы бар экен. Мындай серый бозгуч витамин, бирөөсү сары, азыр бирөөсү үч витамин көрдүңүздөр, ушу үчөөнү тең бир ичип атам мен. Жарым кружка суу менен, кайнатылган суу менен ичип атам. Даамы дагы ачуу эмес, аябай жагымдуу. Нукура өсүмдүктөрдөн жасалганы билинип турат да. Чайнап, тиш менен эзип туруп жутса болот, бүтүн жутса болот. Мына ушундай витаминдер менен организмибизди азыркы учурда поддерживать этип жүрүшүбүз керек. Азыр экологиябыз бузулду, кир аба менен дем алып калдык, витаминдерди албайбыз эч кандай питаниялардан. Жашылча жер жемиштер дары кабышып калды. Жеген эттер дагы даамдуу эмес. Дээрлик тамак аштан албай калдык витаминдерди. Минералдык заттар жетишпегенде организмге кальций, минералдык заттарга эмнелер керек? Кальций, магний, фосфор, хлор, сера. Ошолор жетишпегенде адамда остеопороз деген оору пайда болот экен, сөөктүн морттугу, остеопороз, аз кандуулук, анемия дейт, гипотиреоз, богок оорулары, боордун оорулары, простата безинин оорулары пайда болот экен. Ошондуктан ушул комплексти пайдаланып ичип жүрүшүбүз керек экен. Жакында мен балдарга дагы алып берем. Жакын арада, Кудай буйрса, өзүм иче баштадым. Эгер видео жакса, катталыңыздар, каналга лайк басыңыздар, комментарийге ким ушул Envy компаниясынын продукцияларын пайдаланып, натыйжасын көрсө, сөзсүз комментарийге жазып калтырыңыздар. Каналга катталыңыздар. Сак саламатта туруңуздар.